Барыңыздарга салам, аман турасыздарбы? Биз жаңы ачып аткан кошелекту инвесторлорго кыскача видеону кантип накопительный счетко салганды көргөзүп беребиз. Бул жерге киресиздер, Амир Капитал деп тандайсыздар. Бул рекламаларга кириштин кажети жок. Именно көк значокто А деп турган бул официалдуу Амир Капиталдын сайтына киресиздер. Андан ары бул жерде толугу менен маалыматтар бар. Амир Капитал жөнүндө биздин учредитель Марат Амирович Мынбаевдин өзлөрүнүн инвесторуна болгон сөзү, жана биякта лицензиялар, публичная оферта, сиздин электрондук почтаңыз менен компания оферта түзүп, бул өзүнүн юридикалык күчү бар. Ал 16 барактан аны ачып, баарын окуп, өзүңүздөр үчүн таанышып, кененирээк маалымат алсаңыздар болот. Андан ары бул жерде 3 сызыкча бар. Ушуну басканда сиздерге регистрация, анан вход деп кирет. Бул видео уже регистрация өткөндөр үчүн ошол себептен сиздер входту тандайсыздар. Ушундай серый эме чыгат. Бул жерге өзүңүздөрдүн логин, паролдоруңуздарды жазсаңыздар болот. Меники автоматтык түрдө болгондуктан мен азыр өзүмдүн кошелегиме кирип атам. Бул жерде мен жогоруда айтып кеткендей эле, буну жылдырсаңыздар жылат. Ошондуктан бул жерден силер тезер же USDT бул экөө бир эле, доллар, баксы деген эле сөздөй да. Ушуну тандайсыздар. Астында сызыкча болгондон кийин бул операцияны жасап баштайсыздар. Мисалы сиздерге азыр сиздерге $1000 түштү дейли. Сиз $1000 баштадыңыз. Бул жерден астынан перевод дегенди тандайсыздар. Перевод дейсиздер. Бул жерде башка функциялары бар. Мисалы конвертация в другую валюту. Бул сиз мисалы биткоин же эфир алып атсаңыздар, ушул функцияны тандайсыздар. Андан ары накопительный счетко салам, же болбосо башка кишиге котором, же болбосо телефон номер аркылуу которсоңуздар болот. Эми бул жерден накопительный счетко салам деген учурда бияка сумманы тандайсыздар. Мисалы мен азыр $4 салып коеюн да. Ушундай бир сумманы тандайсыздар, же болбосо вся сумма, бардык сумманы. Муну перевести деп басасыңар. Ал эми бул аутентификатордагы серый значоктогу цифра, 6 цифраны сиздер бияктан жазышыңыздар керек. Ал жаңы гана обновление болгондон кийин жетишип, ошол 30 секундда башка жаңы цифра чыгып калганга чейин муну бул жерге жазып, аны силер бул астында мындай эң жеринде мындай вкладкалар неметкен жер бар. Ушул жерден тандап туруп серый значокту кылсаңыздар болот. Мисалы биякта аутентификатор жок болсо, кайра муну басасыздар. Мына серый значокту таап, бул жерде ачасыңар дагы. Мына мисалы жаңы бүтүп келатат. Мына эми обновление болду. Мисалы 346501. Муну басасыздар четин. Бул жака киргизесиздер 64, мисалы ушул цифраны подтвердить кыласыңар. Бүттү. Подтверждение кылгандан кийин сиздер кантип текшересиздер? Накопительный счетко киресиңер, USDT-ны тандайсыңар. Ушул жерге силерге түшүп калышы керек, жана болгон маалыматтын баары перевод деп бүт баары тең бул жерлерге жазылып силерге чыгат. Видеону көргөндөрүңүзгө чоң рахмат. Акчаңыздар көбөйсүн, сиздерге ийгилик каалайм.